Бишкек шаарында Кыргыз элинин улуттук оюну ордо боюнча клубтар аралык республикалык турнир өтүүдө. Мелдешке өлкөнүн бардык аймактарынан келген мыкты клубтар катышып, күч сынашууда. Турнир Кыргыз Республикасынын Ордо Федерациясы менен спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын демилгеси астында уюштурулду. Бүгүн ушу оюн клубтар аралык Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп атат. Бул экинчи туру. Бул тур 3 тур менен жыйынтылат. Экинчи турда улуттук оюндар боюнча дирекциясы тарабынан 150 000 сом акчалай байге коюлган. Үчүнчү турда 250 000 сом акчалай байге коюлат. Анан федерация тарабынан автоунаа коюлат. 3 турдун жыйынтыгы менен уткан команда очконун уткан командага автоунаа ыйгарылат. Бул тур 7 команда менен тур башталган. Биринчи турда 7 команда ойногон. Экинчи турда бир команда белгилүү себептер менен келбей калды. Турнир расмий эрежелердин негизинде өтүп, ар бир беттеш курч атаандаштык менен коштолууда. Командалар тактыкты, шамдагайлыкты жана биримдикти көрсөтүп, жеңиш үчүн таймашууда. Бул мелдеш спортчулардын чеберчилигин арттырып, тажрыйба топтоосуна да жакшы мүмкүнчүлүк түзүүдө. Ордо оюну бул Кыргыздын канына, жанына сиңген улуттук эң байыркы оюндарыбыздын бири. Бул оюнда ден соолукка аябай мындай пайдалуу жактары аябай көп. 32-33 мүчө кыймылдайт, адамдын ой жүгүртүүсүнө жана ошондой эле мергенчиликке, ден соолуктун эмне гана болбосун бүт жагына пайдалуу эң мыкты оюн. Мелдештин башкы максаты Кыргыз элинин кылымдарды карыткан улуттук мурасы болгон ордо оюнун кеңири жайылтуу, анын салтын сактоо жана кийинки муунга өткөрүп берүү. Ошондой эле жаштарды улуттук спортко кызыктырып, сергек жашоо образын калыптандыруу да негизги багыттардын бири болуп саналат. Мындай республикалык деңгээлдеги турнирлер аймактардагы клубтардын өз ара тажрыйба алмашуусуна шарт түзүп, жаңы таланттарды аныктоого жана ордо оюнунун популярдуулугун арттырууга чоң салым кошот. Турнир соңунда мыкты оюн көрсөткөн командалар жана спортчулар диплом, медаль жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат. Клара Кудайбергенова, Кызжыбек Жээнбек кызы, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.